Салам достор, жаштылан көрсөтүүсүнү баштайбыз. Жигитке жетимиш өнөр азы кылат дегендей эле арабызда ар түрдүү өнөрдү алып жүргөн каармандарбын. Бүгүн биз көп кырдуу талантты алып жүргөн каарманыбыз менен тааныштырабыз. Экрандан алыстабагыла. Достор, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы менен тааныштырып кетейин. Сүрөтчү, кол өнөрчү, ырчы жекебиз Жасмина Туйгунова болмокчу. Каарманыбыз жөнүндө өз оозунан кененирээк угуп көрөлү. Жасмина эже, саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Туйгунова Жасмина. Мен Тажикстандын 2003-жылы 30-июнда ошол жерде төрөлгөм. Жана бала кезимде ошол жерде өткөн. Мен буга чейин Тажикстанда 6-класска чейин ошол жерде 42-чи орто мектебинде окугам. Жана 7-класстан ушул Баткенге көркөм сүрөт мектебине келип, өз өнөрүмдү өркүндөтүп, талантыма талант кошуп, окуумду улантып атам. Быйылкы жылдын бүтүрүүчүсүмүн негизи. Мен балдар чыгармачылык үйүндө да 1 жылдан бери ошол жерде окуйм. Мага бул иште Рабия эчке жардам берип атат. Жана вокал боюнча окуп атам. Вокал боюнча бул мага Тына агай жардам берип атат. Ушул жерде мен өзүмдүн өнөрүмө да өнөр кошуп, эжекейлердин, агайлардын колдоосу менен өнөрүмү алып кетип атам. Сизде көп кырдуу өнөрүңүз бар деп уктук. Кандай өнөрлөрүңүз? Менде кол өнөрчүлүк, сүрөтчү, вокал жана скульптура. Бирок негизи эле сүрөт өзү сүрөт деп койгону менен ар кандай жанрга бөлүнүп кетет. Ар кандай рисунокто бул черно-белый тартылат. Ар кандай жанрды дагы тең сүрөт менен ошол кошо алып кетип атам. Ушул өнөрлөрүңүздөн жүрөгүңүзгө жакыны кимси? Албетте сүрөт. Сүрөт менен бул мен кичинелигимден бери ошол сүрөткө кызыгып, биринчи кадамымды койгондон бери сүрөткө аракет кылып, сүрөткө ишык болуп, сүрөт тартып келе атам. Ушул өнөрлөрүңүз менен кандай ийгиликке жетиштиңиз? Бул өнөрлөр менен мен Бул өнөрүңүз менен кандай ийгиликтерди багындырдыңыз? Бул өнөр менен Заманбап фестивалында 3-чү орунду ээлегем. Жана ушул балдар чыгармачылык үйүндө эрудит группасы болуп, биз областнойдо 1-чи орунду ээледик. Жана республиканскийде болсо 4-чү орунду ээлеп калдык. Бирок буга чейин мен выставкалар, Бишкекте выставка, Кадамжай жана башка жерлерде да өзүмдүн сүрөтүмдү көргөзмөгө коюп келе атам. Устатыңыз ким? Устатыңыз жөнүндө да айтып кетсеңиз. Устатым бул Ашыралиева Рабия эжекей. Жана буга чейин мага өнөрүмө өнөр кошуп билим берген агайлар бул Садибакас агай, Кубаныч агай, Камчыбек, Мирбек агайлар болуп саналат. Көбүнчө кандай сүрөттөрдү тартасыз? Көбүнчө мен өзү негизи табиятты жакшы көрөм. Ошондуктан дайыма булдай табияттын кооздугуна сөз жеткиз. Сүрөтчү болсо бул дудук, ырчы деп да коюшат. Ал сөз аркылуу эмес, кол аркылуу ошол өнөрүм менен мындай сөздөрдү көрсөтө алам деген. Жогоркуда айтып кеткендей эле кол өнөрчүлүк менен да алектенет экенсиз. Кандай нерселер жасайсыз? Кол өнөрчүлүк менен бул негизи эле мен өзүм дизайнерликке кызыгам. Ошондуктан үй бүлө мүчөлөрүмө, туугандарыма ар кандай кийим-кечелерди тигип бергем жана азыр деле аларга тигип берип, алар болсо кийип жүрүшөт. Кайсы сабакты жакшы көрөсүз? Сабактар адабият сабагы, английский, русский. Негизинен эле сабактын бардыгы эле жакшы, бирок жашоодо өзүнүн ар биринин өзүнүн ролу зор деп ойлойм. Мага жаккан бул адабият, кыргызбыз, кыргыз улуту болгондуктан бул адабият ар дайым эле сөз байлыгыбызды көбөйтүп турат. Ал эми английский, русский азыркы замандын талабына жараша чет элге эртең выставка койгондо керек болот деп ошого аракет кылып кызыгып келе атам. Бош убактыңызда эмне менен өткөрөсүз? Бош убактымда мен чындыгында күнүң эле сүрөт тартам. Эч кандай окууга байланышы жок эле. Сүрөт бул менин күнүмдүк өнөрүм болуп калган. Аны тартпай кое албайм. Жана ырдап дагы турам. Күнүмдүк ырдоо бул менин хоббим дагы болуп калган. Үй бүлөңүздөн музыкага шуктуулар барбы же кол өнөрчүлөр?
үй бүлөмдө музыка өнөрүнө апам кызыгат. Апам өзү негизи, анан сиңдим да кызыгат. Негизи сүрөт боюнча болсо, бул сүрөт боюнча атам сүрөтчү. Атам болсо Тажикстанда сүрөт художественный университетти бүтүргөн. Жана ошол жерде 2-3 жыл агай болуп иштеген. Азырда ошол жерде Единый деген наам берилген. Өзүнүн сүрөттөрүн ошол жерде атам болсо Тажикстандын сүрөтчүсү болуп келатат, а мен болсо Кыргызстандын сүрөтчүсү болгум келет. Башка кесиптин ээси болсоңуз, бул өнөрүңүздү таштап койбойсузбу? Жок, бул мен дайым коштоп кетет. Бул мага аба сыяктуу болуп калган. Ошондуктан негизи эле башка өнөр эмес, сүрөт өнөрүн эле тандоом ошол сүрөт өнөрү эле болду. Окуумду бүттүм. Буюрса Тургунбай Садыков академиясына кирип, живопись факультетинде окуумду уланткым келет. Анда бизге сүрөт тартып берсеңиз. Макул.
Мына мен картинанын аягына чыктым. Көрсөңүздөр болот. Сонун сүрөт тартат экенсиз, өнөрүңүзгө береке. Алдыда биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюнубуз бар, анда кийинки бөлүккө өтөбүз. Oyun Pills рубрикасы башталды. Бул түрмөктө биз каармандар үчүн тапшырма даярдап койгонбуз. Ушул тапшырманы аткарууга туура келди. Анда мен оюндун шартын түшүндүрүп кетсем. Сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ушул убакыттын ичинде бир канча ырды ырдап жетишип калышыңыз керек. Эгерде ыр таппай калсаңыз жеңилесиз. Эгерде 1 мүнөт ичинде ырларды таап ырдасаңыз, сиз жеңишке жетишесиз. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда баштайбыз. Даярсызбы? Кеттик. Прекрасного далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко. Ты да я мы с тобой, ты да я мы с тобой. Если здорово, когда на свете есть друзья, если выжили миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен. Айлымды бүгүн эскердим, акшамдай ойноп кеч келдим. Метель укрою к склону горных вершин и белым бела земля. Хорошо, все будет хорошо. У нас хорошо, все будет хорошо. Чоң рахмат, сиз биздин оюндун жеңүүчүсү болдуңуз. Биздин демеушүбүз Келкелдүкөнүн атынан бул сонун китепти сизге белекке беребиз. Келкелдүкөнүнөн сиз каалаган окуу аралын тапсаңыз болот. Бул жерде бир топ сүрөттөр турат, тааныштырып кетпейсизби? Макул. Булар бизди күнүмдүк коюлчу бул сабактагы постановка. Мында болсо бул үй тирикчилигиндеги буюмдар чагылдырылган. Аны биз копирование эмес, натуральный буну биз өзүбүздүн техникабыз аркылуу тартабыз. Бул сүрөт апотко жакын бүтүрүлгөн. Ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн техникасы болот. Кыргыз тилинде ар бир сөздө мындай кол жазмасы бар да эле. Бул буюмдарды болсо жарык көлөкөсүнө чагылдыруу болгон биздин максатыбыз. Бул болсо помидор. Бул дагы интернет тармагынан алып тартылган, бирок бул копирование эмес, натуральный. Муну мен последний чейректен мурун апкотко чейин тарткам. Бул болсо менин биринчи тарткан портретим болуп саналат. Бул портрет бул врачтар. Азыркы кырдаал боюнча мен врачтарды тартууну чечтим. Ошого ушул биринчи портреттерим ушул адамдардан башталды. Бул балдар чыгармачылык үйү. Бул балдар чыгармачылык үйүнө мен өзүмдү салымымды кошуп, ушул жерге ушул сүрөттү белек кылып калтырып кетүүнү чечтим. Ошондуктан эстелик катары калтырдым. Бул болсо менин устатым Ашыралиева Рабия эжекейим болуп саналат. Саламатсызбы? Жасмин эже тууралуу айтып кетсеңиз. Саламатчылык. Мен Ашыралиева Рабия Икрамалиевна балдар чыгармачылык үйүндө сүрөт иримин жетектейм. Туйгунова Жасмина бизге сүрөт иримине келип катышат. Жасмина өтө акылдуу, өтө зээндүү, өтө тырышчаак кыз. Бул сүрөттүн бардык түрлөрү менен иштейт. Техникасы өтө жакшы. Бош убактысында дайыма сүрөт менен алектенет. Бул Жасмина көптөгөн ийгиликтердин ээси, көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү. Жасмина бир эле сүрөт иримине катышпастан балдар чыгармачылык үйүндө бул вокал иримине жана кол өнөрчүлүк иримдерине, ошондой эле тигүүчүлүк иримдерине катышат. Биздин алдыңкы окуучулардын бири болуп эсептелет. Жасминанын келечеги алдыда. Биз Жасминадан көптөгөн
нерселерди үмүт кылабыз. Бул Кыргызстандын келечекте атын чыгарган белгилүү сүрөтчү, дизайнер кыздардан болуп чыгат деп ишенем. Балдар чыгармачылыгы үйүндө сүрөт ийриминде биз 2021 жана 2022 окуу жылына сентябрдан баштап кабыл алабыз. Ушундай таланттуу кыздар, балдар болсо келсеңер болот. Бизде сүрөт ийрими эле эмес, бул жерде комуз ийрими бар, компьютер ийримдери бар, чет тил ийрими бар, тигүүчүлүк, кол өнөрчүлүк, оригами жана вокал ийримдери бар. Биз таланттуу балдар кыздарды чакырабыз. Келип бизге катталып, ушул жерге келип билим алып, өнөрүңөрдү өркүндөтсөңөр болот. Рахмат. Достор, Жасина эженин да таланты менен таанышып алдык. Чыныгы таланттар менен көрсөтүү даярдаганда эч бүтпөсө экен дейсиң. Бирок бизге бөлүнгөн убакытта чектелүү. Көрүшкөнчө.